Түрк күйөөм менен каяктан таанышканмын. Анталия Кемерде бир отелге фирма аркылуу ишке барганмын. Барда иштечүмүн, бармейт болуп. Күйөөм болсо ошол отелде бар бөлүмүндө шеф болчу. Бирок ал эртең мененки сменада иштечү, мен болсо кечке. Анан бир күнү Facebook'тан мага запрос жөнөтүп калды. Мен кабыл алып койдум. Анан жазып баштады. Мен болсо имоону карап коюу уялбай жазып аткан деп жаман көрүп койдум. Эми өзү шеф болсо анан жөн эле бир персонал кызга жазганын туура эмес көрдүм. 1-2 күн жооп жазган жокмун. Иш жеринде деле көрүшкөндөй болгон жокпуз. Анткени биздин смена келгенде алар кетип калышчу. Байкап көрсөм, түрк персоналдын көбү эле аны мактайт. Көбүнчө персонал да аны жакшы көрөт. Анан бир кыздан байкатпай сурадым. Кандай бала ушу шеф, сүйлөшкөн кызы барбы деп. Анткени түрк эркектер бир кызга жазат, ал болбосо экинчисине жазат, болбосо үчүнчүсүнө жазат дегендей. Анан ал кыз айтып калды, сүйлөшкөн кызы жок, оңой менен кыз жактыра бербейт, аябай түз жүргөн бала, өтө оор басырыктуу деп. Анан мына сага түз жүргөн бала, оор басырыктуу дегени мага аябай жагып калды. Уландысын кийинки видеодо айтып берейин. Видеом аябай узун болуп кетти.